бүгүн меймандар келиптир. Акыбыз кара меймандар менен учурашып койгондан кийин саламатсыздарбы? ой азаматтар, кана мени карагылачы эми. Келгиле, биз Кыргыздын ата бабабыздын салтында бири-бирибиз менен учурашуу салты. Сабак башталганын астында биз бири-бирибиз менен бирибиз учурашып, жана жагымдуу сөздөр менен маанайыбызды көтөрүп алалы. Канакей балдар. Ассаламу алейкум. Айдар, мен сен камкордуу бабайым. Амир, сен акылдуусуң. Рахмат. Амансыңбы? Аманчылык. Мен сенин өзүңө суктанам. Рахмат. Сен аябай сулуусуң жана акылдуусуң. Рахмат. Кандай? Жакшы, өзүңчү? Эң сонун. Азамат, сен күчтүүсүң. Канекей, мен сенин өзүңө суктанам. Канышай, сен акылдуусуң жана сен сонунсуң. Артём, сен күчтүүсүң жана акылдуусуң. Рахмат. Бексултан, мага сенин кыргыз тилинен окуганың жагат. Кандайсың? Жакшы өзүң. Эң сонун. Медина, мага сенин чынчылыгың жагат. Аделина, сен абдан акылдуусуң. Рахмат. Азаматтар балдар. Абдан бириңерге аябай жакшы сөздөрдү айттыңар, ушунда маанайыбыз көтөрүлдүбү? Ооба. Белгиле балдар. Эми биз экранга көңүл буралы. Сабакка кандай кашышыбыз керек экен балдар бүгүн? Жигердүү кашышыбыз керек экен, Белгиле. Эми экрандан эмнени көрүп турасыңар? Ким айтат? Канакей, кана. Эки баланы көрүп жатам, алар биз менен көрүшүп, анан кучакташып атышат. Булар бири-бири кандай мамиле кылып жатат деп ойлойсуңар ошондо? Темирлан, кана? Бирине бири аябай ысык мамиле кылып жатат деп ойлойм. Силер да ушундай мамиле кыла аласыңарбы бириңерге? Ооба. Анда кийин сүрөт көтөрүп. Эмнени көрүп турасыңар? Аттан гана айта кой. Биякта бир киши тереңге түшүп кетти, экинчи киши колун берип атат. Демек эмне кылып жатат? Аны куткарып жатат. Заман куткарып жатат. Ал жердечи эмнени көрүп турабыз балдар? Арстан менен кучакташат. Кучакташып жатат, кучакташып жатат. Дагы ким айтат? Эмнени көрүп турасыңар? Ушул сүрөт боюнча. Темирлан? Киши менен жаныбарлардын ортосунда достукту көрүп жатам. Ортосундагы достукту жакшы мамиле кылып жатабыз, Жакшы. Эми дос болсо болот экен, Кимдер дос болсо болот экен, Аделин? Жаныбарлар менен дос болсо болот. Жаныбарлар менен адамдар дагы. Акылдуу адамдар менен дос болот. Анткени Бексултан мына сүрөттү көрүп атат, Сүрөттү көрүп атат. Демек кимдердин ортосунда достук болушу мүмкүн экен? Ал жерден бул сүрөт боюнча ким айта алат? Муратбек Айдар Канакей. Ар улуттун балдары дагы дос болушу мүмкүн. Ар улуттун балдары да дос болушу мүмкүн, Азаматтар, адамдар менен жаныбарлар дос болушу мүмкүн экен. Анан дагы кимдер дос болушу мүмкүн балдар? Канакей, Жаныбарлар дагы дос болушу. жаныбарлар менен жаныбарлар дос болушу мүмкүн экен. Балдар, силер байкадыңарбы, бүгүн биздин өтө турган темабыз, аңгемебиз эмне жөнүндө болмокчу? Эмне деп ойлойсуңар? Канышай кана айта кой. Достук жөнүндө тема болот. Достук жөнүндө тема болот экен, Кимдер жөнүндө? Эгерде жаныбарлар менен жаныбарлар дос болгонго мүмкүн болсо, анда эмнелердин достугу жөнүндө болушу мүмкүн? Дарика? Эки күчү жөнүндө болсо мүмкүн. Эки күчүк жөнүндө дос тема болушу мүмкүн экен, Ушулар жөнүндө сүйлөшүбүз мүмкүн экен. Анда келгиле, анда биз андан ары сабагыбызды уланталык. Эмне болду, эмне кылдык, Эми биздин кеттик темабызды таптыкпы балдар? Эмне жөнүндө окуубузду таптыкпы? Ооба. Эмне экен бүгүнкү темабыз? Кана окуп коелучу дагы жолу. Келгиле. Достук жөнүндө. Достук жөнүндө кичинекей аңгеме окуйт экенбиз, Жакшы. Бүгүнкү темабыз демек достук жөнүндө экен, Келгиле. Анда биз ушул аңгемени окуудун алдында силер менен жаңы сөздөр менен таанышалы. Адатта биз кандай кылабыз? Дайыма эмне кылабыз? Жаңы сөздөр менен. Эми балдар, жаңы сөздөр менен таанышат экенбиз. Дагы эмне кылабыз деп ойлойсуңар бул
сабактарда? Артем, кандай айтабы? Күнүгү иштейбиз. Жакшы, дагы ким ойнойт? Артем дагы эмне кылабыз? Достук жөнүндө сүйлөйбүз. Азамат, достук жөнүндө сүйлөйбүз дейди. Анткени Эки топко бөлүнөбүз. эки топко бөлүнөбүз. Дагы элине айта турган сөз барбы кана? Бексултан сенчи? Диалогторду толуктайбыз. Диалогторду толуктайбыз. Азаматтар. Эгерде ушулардын баардыгын тең биз жасай алсак, анда биздин мына максаттарыбыздын баардыгы ишке ашат экен, ушунун баардыгын тең биз ишке ашырат экенбиз. Эми жаңы сөздөр менен таанышабыз балдар. Эмнени көрүп атабыз? Бексултан. Каткырып күлгү. Адамдар эмне кылып жатышат? Каткырып күлүп жатат. Анда биз бул сөздү 3 жолу айталап коелу кана. Каткырып күлгү. Каткырып күлгү. Каткырып күлгү. Эмне кылып жатабыз? Адылхан кана. Биз изучууну окуп жатабыз. Бул эмне кетеби? Изучуу. Кана анда бул сөздү кайталап коелучу жолу барыбыз. Азаматтар. Ызычуу деген сөз менен тааныштык, балдар. Ызычуу демек адамдар менен ызычуусу эмес, дагы күчүктөрдүн ызычуусу болушу мүмкүн экен, Эмнени уктуңар балдар? Кана эмнени уктуңар? Медин айтабы? Биз күчүк борсулдап үрүп жатканын. Азаматтар. Кана сөздү кайталап коелу. Борсулдап үрү. Азаматтар. Карагыла. Кайсы сөздү? Көк менен жазылган гана сөздү окуйбуз, белгиле. Кылык деген демек бул жүрүм туруу, жүрүм туруу деген сөз экен. Эмне кылып жатат бул? Эмнени көрүп жатасың? Адедина? Бул күчүк айбат кылып жатат. Айбат кылып жатат. Эмне кылып жатат? Кана кеудесин көргөзбөйчү, силер ушундай кыласыңарбы? Кана кантип жатат? Ырылдап жатат, ырылдап жатат. Демек айбат кылуу деген сөздү биз дагы кантип айтсак болот экен? Коркутуу. Айбат кылуу деген сөздү 3 жолу айталап коелу кана. Айбат кылуу. Биз жаңы сөздөр менен тааныштык, балдар. Эми тексттин өзүн угабыз. Анан кийин текстке берилген суроолорго жооп беребиз. Акылбы? Текстти унутуп коюп коебуз. Кичинекей көзгөр. Кумарик менен Актөш бир ороодон чоңойду. Экөө сүт эмбей, табактан тамак жеп калгандан бери ороонун ичинде ызычуу көбөйдү. Чоң темир табакты экөө бир жака тиштегилей тартып, бири-бирине боосулдай берди. Бир күнү чоң табакты тартып бара жатып, Актөш табакка көзү түшүп калды. Ороонун ичи кожоюндагы мектеп талашып ойногону менен сыртта өлкө ынтымактуу. Чоочу иттерди көргөндө бир катарга тура калышып, экөө бирден кыйрап болушат. Кожоюн бул эки досту ушундай кылыктар үчүн жакшы көрдү. Түшүндүңөрбү? Анда эмесе кийинки суроолорго жооп беребиз. Суроону окуйбуз дагы дароо жооп беребиз. Кана Артемго кезек беребиз. Бир коородо Кумарик менен Актөш жашаптыр. Туурабы Артемдун жообу? Туура. Кийинки суроо. Автаны окуйбай. Күчүктөрдүн аттары кандай экен? Күчүктөрдүн аттары Кумарик менен Актөш. Туурабы балдар жооп? Туура. Канакей, анда Амир. Күчүктөр эмне кылышты? Алар эме анын ичинде айбат кылышат өздөрүнө. Өзү сыртында өзү экөө ынтымактуу. Сыртында экөө ынтымактуу, Темирлан толуктап коесуң. Күчүктөр эмне кылышты? Күчүктөр бир чоң табакты экөө аябай тартып тиштегилей тартат. Анан Актөш өзүнө тартам деп өзү табакка түшүп калат. Анткени менен эшикке чыкканда эшикте
көргөндө бир катарга тура калышып, бири-бирин коргойт. Акыркы суроону. Актөш эмне болду? Алар Кумаек менен Актөш экөө чоң табакты тартып баратып, Актөш өзүнө тартып алат. Андан кийин тартам деп өзү табакка түшүп калды. Ушул жерден күлкүңөр келдиби балдар? Ооба. Күлкүңүз келди. Анткени күчүк эмне болду? Чүйүп калды. Табакка өзү түшүп калыптыр, аябай күлкүлүү болуптур ушул жерде. Келгиле балдар. Биз аңгемени түшүнүп калдык окшойт, келгиле. Эми азыр текстти ар бир жолу угабыз дагы. Анан кийин калтырылган сөздөрдү толуктайбыз. Өзүбүздүн канчалык деңгээлде түшүнгөнүбүздү текшеребиз, балдар. Келгиле. Упайларды мен айтып берген боюнча жаза бересиңер, балдар. Макулбу? Текстти угабыз, анан угандан кийин жазабыз, балдар. Кичинекей достор, Кумаек менен Актөш бир короодон чоңойду. Экөө сүт эмбей табактан тамак жеп калгандан бери короонун ичинде кызыгышуу көбөйдү. Чоң демир табакты экөө эки жакка тиштей тартып, бири-бирине болсундайбы. Бир күнү чоң табакты тартып бара жатып, Актөш табакка көзү түшүп калды. Короонун ичи кожоюндардын каттык күлкүсүнө толду. Менди талашмай болуу менен сыртта экөө ынтымактуу. Чоочу иттерди көргөндө бир катарга тура калышып, экөө бирден айланып баштады. Кожоюндагы досту ушундай кылыктар үчүн жакшы. Анда десе ойлонуп туруп жасабыз, балдар, ойлонуп туруп чогуу тобу менен иштейбиз мына. Ким окуйт экен? Сиздердин Айдар окуйбу? Кана Айдар окуйбу? Кумаек менен Актөш бир короодо чоңойду. Экөө сүт эмбей табактан тамак ичип калгандан бери короодо ызычуу көбөйдү. Чоң темир табакты экөө эки жакка тиштегилей тартып, бири-бирине борсулдай үлгөн. Бир күнү чоң табакты тартам деп Актөш табакка өзү түшүп калды. Короонун ичи карап тургандардын каткырык күлкүсүнө толду. Мектеп талашып ойногондору менен сыртта экөө ынтымактуу. Чочун иттерди көргөндө бир катарга туура калышып, бирдей айбат кылышат. Кожоюн бул эки досту ушундай кылыктар үчүн жакшы көрөт. Азамат, аябай жакшы толтуруптур, эрте бүтүштү. Экинчи топко караганда анан сөздөрдүн баарын так окуп берди. Кана сиздерден Адылхан окуйбой, кана так окуйбуз. Кумаек менен Актош бир короодо чоңойду. Экөө сүт эмбей табактан тамак ичип калгандан бери короодо ызычуу көбөйдү. Чоң темир табакты экөө тиштегилей тартып, бири-бирине борсулдай үрөт. Бир күнү чоң табакты тартам деп Актош табакка түшүп калды. Короонун ичи карап тургандын каткырык күлкү толду. Мектеп талашып ойногонду менен сыртка экөө ынтымактуу. Чочун иттерди көргөндө бир катарга туура калышып, бирдей айбат кылышат. Кожоюн бул эки досту ушундай кылыктары үчүн жакшы көрөт. Жакшы. Анда бул топ биринчиликте бул топтун жооптору жакшы болду. Анан кандай окуду? Айдар кандай окуду? Айдар аябай көп окуду, көп окуду. Ошон үчүн бул топ эки упай, ал эми бул топ бир упай алды. Упайланманы жазып коюлар, балдар. Эми биздин андан кийинки тапшырмабыз кетти, балдар. Силер текстти жакшы эле уктуңар, түшүндүңөр окшойт. Жанагыдай эле суроолор, бирок бул жерде суроолордун саны көбүрөөк, Ана суроону окуйбуз дагы, өзүбүз окуйбуз жана өзүбүз жооп беребиз. Артем кана. Кумаек менен Актош кайда жашашат? Кумаек менен Актош бир короодо жашашат. Азамат, жакшы Азамат. Темирван. Кумаек менен Актош бир короодо өсүп калгандан бери экөө чоң табакты тартканы менен
аябай ынтымактуу. Чөпчүнүктөрдү көргөндө аларга бир катарга туруп айбат болушат. Азамат Темирлан текст аябай жакшы түшүнүктүр, балдар. Кана Дайка Тургандар эмне үчүн актош күрүштү? Күрүштү, анткени актош табак сөзүнө тартып, табакка өзү түшүп калды. Ошон үчүн каттырып күрүштү алар. Кана Алар сыртта өздөрүн кандай алып жүрүштү? Алар сыртта өздөрүн ынтымактуу алып жүрүштү. Чогуу башка иттерге чогуу айбат болуп жүрүштү. жакшы. Алар бир табактан тамак ичишет. Азамат аябай жакшы жооп берди. Алар бир тамактан табак ишет, бир табактан жана сыртта жүргөндө ынтымактуу экенин көрдү. Андан кийин Бексултан ой. Бул күчүктөрдүн достугу эмнеден байкоо болот? Алар бир табактан тамак жеп эшикке чыкканда алар чөчүнүктөрдү көргөндө экөө катара туруп айбат болушат. Ошон үчүн эмне дейт экенбиз? Аларды достор дейт экенбиз, достор дейт экенбиз. Жакшы, азаматтар, биз бири-бирибиз дос боло алабызбы, балдар? Ооба. Биз достук жөнүндө ырларды билебиз, балдар. Кана ордубуздан туруп анда достук жөнүндө ырыбызды айтып коелу. Кана Мен, сен, ал көркө, өзүнчө бүтүн өлкө, баарыбыз биз үй бүлө, биз деген 100 000 деген, бакырабыз, кунарбыз, кара тору сарыбыз, капалууда шайырда, шарда да айылда. азаматтар, мага булуңар аябай жакты силердин айтканыңар, азаматтар. Окугачы кызыл менен жазылган сөздөрдү Эмне болду, эмне кылды. эми биз ушул тексттен эмне кылды, эмне болду деген сөздөрдү табышыбыз керек экен, балдар. Түшүндүк, тапшырманы? Кана анда жанагыдай эле кайра жигердүү иштейбиз. Келгиле. Кана бул тапшырмага дагы 5 мүнөт убакыт берилет. Анакей чогуу иштейбиз, баарыбыз жардамдашабыз, Мен түшүнүгүм боюнча, мен байкоом боюнча силер текстти абдан жакшы түшүндүңөр, балдар, суроолорго жооп берип жатасыңар, жеңил суроолорго жооп берип жатасыңар, жана татаал суроолорго жооп берип жатасыңар. Калтырылган сөздөр менен иштедиңер. Эмне кылды, эмне болду деген суроолорго жооп таптыңар. Эми ушул сабакта бизге эмне жакканын айталычы, балдар? Темирлан, кана сага эмне жакты сабакта? Бүгүнкү сабак мага аябай жакты, анткени биз бүгүн өзгөчө темаларды өттүк, күнүгү иштерим менен иштедик, жана тексттерди окудук. Мага аябай сабак аябай жакты. Артем, сага эмнеси менен жакты? Сабакта жаңы сөздөрү үйрөндүм. Азамат, жаңы сөздөрдү үйрөнүптүр, Артем, Кана? Мен сабакта жаңы аңгемелерди окудум. Азамат. Сабак жакты, анткени биз жаапторду толуктадык, жаздык. Азамат, диалогдорду жаздырбыз. Аттан айта кой. Мага сабак жакты, анткени биз упайдарды алдык. Азамат. Кана Азамат, сен айта кой. Мага сабак жакты, анткени биз топторго бөлүнүп иштедик. Айделин. Мен жаңы сөздөрдү үйрөндүм. Азамат. Сабакка жооп бергениңер мага абдан жакты, балдар. Суроолорго жооп бергениңер абдан жакты. Эми үйгө тапшырма алабыз, балдар. Эмне кылыш керек экен? Кана окуп болгончу. Сөздөрүн эң жакын досуңар жөнүндө жазып келгиле. Кандай кылып жазышыбыз керек экен? Сөздөрдүн саны 4-төн 6-га чейин Бүгүнкү сабакка катышканыңарга абдан ыраазымын. Силер абдан азамат экенсиңер. Бул сабактан чыккандан кийин кандай мамиле кыласыңар эми бириңерге? Кандай мамиле кыласыңар? Амир. Мен досум акчасы болуп кетсе, мен ага акча берип турам, анан ал үйүнө машкалат үйүнө барсын. Азамат, жакшы. Кана, Аделина. Бири-бирине жылуу мамиле кылабыз. Кыздыбы? Кана, Дарика. Биз баарыбыз дос болобуз, анан
примерно аныкей китептерди унутуп калса, биз ортого китептерди окуйбуз. Азамат, актан сенчи? Сен кандай мамиле кыласың сабак бүткөндөн кийин досуңа? Бир менин досум түшүп калса, мен анын портфелин көтөрүп ага жардам берем үйүнө. Азамат. Ушинтип биз досторубузду бул сабактан кийин барып досторубуз менен андан да мурдагыдан да көбүрөөк достошуп, анан эмне кылат экенбиз? Жардам берет экенбиз, Анда силерге чоң рахмат балдар. Ушу менен сабагыбыз аяктады.